Biz Kırgız parlamentin partiyalык шайлоо менен эмес, элге кайтарып берүү жагын убада кылабыз. Депутат партия эмес, депутатты ар бир айыл өз өкүлүн өзү тандай турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Партиялык шайлоо деген системаны биз жоюшубуз керек. Biz ушул программа менен да барабыз. Мындайча айтканда, бийликтин туткасы эл экендигин элге кайтарып беришибиз керек. Эл укугун элге кайтарышыбыз керек. Саясатчы катары биз чечим кабыл ала алдык. Буну көп жол айтып келишкен. Амбициясынан айрыла алышпайт, бири-бири менен чогулуп отура албайт деп. Биз чечим кабыл алдык. Эмки чечим шайлоочулардын чечими. Мына саясатчы катары биз алдык. Желекти көтөрдүк. Жиреп басабыз дедик. Эми шайлоочулар шайлоо күнү бар. Өздөрүнүн чечимин кабыл алсын. Алданбай, азгырылбай, коркпой берсин добушу. Ағайын туғандар, Қырғыздың жігіттері еліңерде ақша беріп, құл қылмағыла ішіне. Жоғар жаққа ора тұрған адамдар ешқашан ашықта өрмейді еліне. Елінен баталады. Елінен қайра жақсы нәрселерді алады. Анан ошондығын аттанады. А мен елге айтып отам, құл болмағыла шыға қарайындар. Қылмыштылық аралашпағыла. Коррупцияны қарапайым сілер баштап қойшыға мүмкін. Анан жоғар жақталарған тойтасыңар. Ертең коррупция болып отады. Мұношының барын есіңерге алғыла деп, жалындап күйіп шығып отабыз. Ағайын туғандар, ошоға жеткирбейди. Эмнеге мен Масалиев Исхак Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси, ушул бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адакан Кемсебаевич чакыруу боюнча макулдук бердим. Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде бир гана партия бүтүн Кыргызстан өзүнүн сын пикирин ачык жашырбай айтып атат. Болгондо деле бул баягы курук сын пикир эмес, сунуштар менен кошо берилип атат. Эгерде ушундай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Муну мындай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Бирок бир да сунушуңарды угуп да койгон жок, карап да койгон жок. Демек бул сиздер, мына ушул жерде отурган делегаттарга айрыкча айтайын деп атам, оор мезгилде, бийлик куугунтук кылган мезгилде партияны колдоп жүргөн бул абдан чоң иш. Эртик деп койсом адашпайм да. Кайсы партиянын үнү угулуп атты 5 жылдын ичинде? Бир гана партия бүтүн Кыргызстандын үнү угулуп атты, элдин ою. Ким чыркырап өз оюн айтып атты? Адакан Кемсебаевич партиянын ой пикирин барлык телевидение болуп, барлык жерден айтып отурду. Мындайча айтканда, бүгүн элдик партия деп бир гана партияны мен айта алат элем. Бүтүн Кыргызстан. Мына ошондуктан ушундай партияга менен биздин партия, Союз СССР партиясы, биз да үн кошуп, өзүбүздүн күчүбүздү кошуп туруп, ушу партия парламентке келсин, жөн эле критик болбой, ошол жактан ушу чече турган укукту алып туруп чечсин деп туруп, биз дагы кошулалы дедик. Бүтүн Кыргызстан партиясына. Бизде болсо бүгүнкү күндө прокурору болобу, МВДси болобу, ГКМБси болсо бардыгы под сомнением. Алар жакшы иштеп кылмыштуулук менен, тияк менен күрөшөт деген сөз жок. Наоборот, бүгүнкү күндө байлардын бардыгы мен криминал менен досмун, менин крышам ошолор деп ачык айтып жүрөт. Буну бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн биз бүтүн Кыргызстандын партиянын талапкерлери парламентке барып, алар дагы өтүп кетиши ыктымал. Бирок ошол жерден алар менен күрөшүшүбүз керек. Biz аларга караганда биздин состав кыйыныраак. Анткени биз тажрыйбалуубуз, билебиз бардыгын. Алар просто келип эле костюм-шымды галстук кийип алып туруп ошол жерде разводить эткен эле келатышат. Ошого биз жол бербешибиз керек. Кыргызстан үчүн кыжалат болуп, эртең мекеним кандай болот деп кайра биз биригип атабыз. Анткени бул жөн эле шайлоо эмес. Bu Kırgızistan'ın geleceğini anıktay turan şaylo. Eğer de kayra bu şaylodu akça cenk etse, birlik cenk etse anda eldin soru. Bundan ki Kırgızistan ölüp beydi.
Oşonu biz düşünüp durabız. Mekendештерибизге кайрылып кетем учурдан пайдаланып. Жалган убадаларга, урдалган акчаларга азгырылбай, жүрөгүңүздөр менен, бир арнамысыңыздар менен добуш бериңиздер. Ошондо гана биз кыргыз мамлекетин өнүктүрүп, гүлдөтүүгө жол алабыз. Бул мен бүт жашоомду укук коргоо органдарынын арнагам. Мамлекетибиздин патриоты катары мен бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясы менен жогорку кечке аттандым. Жөнөкөй сөз менен айтканда, элдик генерал, элдик партияны тандады. Мен толук ишенем. Элдик генералдар бар жерде дайыма жеңиш болот. Мен бул сөзүмө жооп берем. 4 октябрда Адахан Кимсанбаевдин партиясы 1-чи орунда келет. Бул учурдун талабы. Bizde hiç kaçan korku bolboş gerek. Uyuşulgan kılmıştı. Men bilem. Mıyzamdı kuru değil. En korkunçlusu galstuk tağınıp kabinette oturgan urulardan korku gerek. Biz gele turgan bolsa 2 yıl 3 yıl emez 1 ayda içinde vardı o doğruna çöp.